Туған, сізге жақсы ескертіп отады. Тарс жинап, ona төшөкмей үстін жауап жинап кеткілі. Анан тартпай қойсын. Бұлар өзінің ішін қылтады, мен өзім ішін қылтам. Сіз өзіңіздің ішіңіз қылып, жинап алып қойыңыз. Жақсы ескертіп табыз. Тұрау? Келіңіз, жинаңыз. Ол тартқан, тартпаған, бұжа бол. Бұға чейін сатпашыңыз керелі, біз сатып отасыз. Тартылаттан не olur? Бұларды өздерінің ішін қылып отпайды. Тура түсінгіледі бардығын. Мында улам мыйзамсыз саудаға шыққандарға рейд башталды. Облыстық қайғыл қызматы күн бойы күрөшүп жатабыз дейді. Ош шаары базар салып берген ошол жерде. Ушундай жемиш, ушундай дарбыз, ком, помидор, не болсо ошол. Эгерде о жерге батпай калсаңыз, Күкүнбүй көчөсүндө дагы бар. Ол жерде дагы базар бар. Атайын базары бар. Көчөдө соода саттык кылган болбойт. Basama boy, cerime. Pasport alsanız az bolğon düşündürüp beremiz. Eskертип атсам күнбөй атпайсыз азыр киргизип алып сатайын андай кылам да. Сурантам да эми киргизип сатса болобу, болбойбу деп атам. Жалың мыналар жауап сизге эскертип болсун. Мындай кылып соода кылбаңыз. Көрүнгөн жерди базар кыла албайбыз да. Базар кылбайбыз, эми тиричилик болот да. Тиричилик базар болбойт да. Базарга барып сатышыңыз керек. Базарда батпайт азыр. Базарга батпайт азыр. Киргизет. Туралар болот. Кайерге батпайт азыр? Ошко? Күкүнбүйгө айдабайсыздар. Күкүнбүйгө ал жакта экен билбейм, биздин Күкүнбүйдө дагы базар бар. Жинаңыз мынаны эскертип болсун сизге. Азыр машина портерин номерин оформление алып келсе түнүккө чыгарып, азыр келсин айдап кетет. Азыр без номер айдап албайбыз да. Жарым саатта келебиз деди. Рейдтин жүрүшү Ты кесилишинин Өзгөн районуна чейин уланды. Жол боюндагы мыйзамсыз соода кылгандарга 3000ден айып салынды. Өзүңүздөр күбө болгондой мыйзам чегинде тийиштүү протоколдор түзүлдү. Жол боюна чыккан соодагерлерден эч кандай салык же соода кылууга уруксат кагаздары жок. Убактылуу киреше табыш үчүн гана чыгып калышат. Андыктан рейд Ош-Эркештам, Ош-Ноокат жана Ош-Бишкек жолунда 3 ай бою тынымсыз уланат. Мыйзамга баш ийбегендер айып пулга гана жыгылбастан унаалары айып короого киргизилет. Эске салсак 5 күн мурун Bugün basanga onun için akça tapaya da işte çok dursunca buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Садыр Жапаровдун туугандары могу биягы бир чарчы метр $3000. $3000 сатып элестетти туугандар. Анан кана далилиң барбы десе, могу. Фамилияңыз барбы? Ижарадан азыркы учурда Мадина канча төлөнүп атса, бизге да ошол акчаны төлөп кириш. Бул убакытка чейин чындыгында $3,000 сатылып кеткен. Туңуздар да, бизге дагы дейт. Бул кыз жөнөкөй эле бир тетиги бозучукта күйөөсү трактор айдап, анан эле $3000 сатып, алтын балык кармап, ушунча миңдеген кыргыз өз окатын кылып, кредиттен кредит алып, соодасын кылып, салыгын төлөп жүргөн да. Өз элин чырылдатып, Садыр Жапаров туугандары менен биригип, алардын жон терисин сыйрып, эртең ошол жерге бир кытайлык компанияга сатыптыр дейт. Ошо кытайлык компания ал жерди дагы бир берекет кылат деп атат. Деги булар тоёбу я кыргыз элим? Садыр
мындай айткандачы, эртең кыргыз жерин бүтүндөй сатканга даяр экен булчу. Народ. Уккула бардың, кулаңарга күмүш сурга. Суу ичпегиле. Тамак бышырбагыла. Жуунбагыла. Суу жок. Каяктан толтуруп берет? Кызыгат экен да. Азыраак суу ичсеңер, азыраак сиесиңер деп. Ошол эле калды да энди дебегенчи. Башка неме? Жакында шоу сие турган жериңде ачып карайт бул. Ачып карап туруп, мана мен тартпай айтамын деп. Адамдын ичкениге, жашөөсүгө уже кийлигишип туруп алгандан кийин бу кандай жетекчи? Кайтып сууду көзөмөл кылыштын ордуга, Так что, народ, уктуңар, водоканал начальник эме деп атат. Ичпегиле суу деп атат. Жуунбагыла, сасып жүрөгүле деп атат. Баары келип алып эле өзүнүн көйгөйлөрүн сурап атат. Адилетсиздик ар бир үйгө келдиби? Келди. Ар бир үйдүн башында адилетсиздик монтип демеле бир караңгы түндөй болуп туруп алып кыйнап атабы? Элдин энергиясын соруп, акчасын соруп, нервин жеп, убактысын алып, репутациясын бузуп аткан адилетсиздик баарыбыз көрдүк, баарыбыз ошонун булар келген 6 жылдан бери, Жапаров келгенден бери Кыргызстандын көпчүлүгүн зек кылып салды бул. Түрмөгө камай берип, чындык үчүн, калп үчүн, бирөөнүн мүлкүн талашам деп эле камай берип. Ар бирөөбүз кайра акталышыбыз керек да. Өзүбүздүн атыбызды сакташыбыз керек. Ошо адилетсиздик 6 жылдан бери кимдин туугандары түрмөдө отурат, кимдин туугандарын башына кара булут каптап келип, демеле адилетсиз тергелип, андан кийин адилетсиз түрмөдө отуруп, адилетсиз соттолуп кеттиби? Ошонун баары акталыш керек. Ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн таза аты менен, өзүнүн бала бакырасына эртең балдар чоңоюп келатат. Эртең күнү ай ким экен сен, тиги кайнатасы ким экен? Же тиги кудабыз ким экен деп сураса, ай тигил зег экен деп айтмак беле. Тигил түрмөдө 2 жолу отуруп чыккан. Эл разбираться этпейт да, интернеттен кирип Баланчаев түкүнчө десе эле жазылып турат да, мамлекет шыбаган саткын соке, мисалы үчүн өзүмдү алайын, саткын соке шыбады эле, тигиндей эле, мындай эле деп, ага чейин дагы бир тетиги бир Юруслан Тойчубеков деген бир аферист шыбады эле 2011 жыл бош кереле. Россиядан 23 миллиард долларды атмабайт этип кеткен деп, каякта 23 миллиард доллар, ал кездеги Кыргызстандын ВВПсы өзү 5 миллиард болсо. Ушундай бир акмактар көп экен да бул жашоодочу. Бирок ошолорду коем, теңелбей эле коеюн деп эле жүргөм. Алла көрүп турат, Кудай билсе болду да, Кудай көрүп турса болду, эмне кылам ага теңелип деп. Болбойт экен. Теңелиш керек экен, өзүбүздүн укугубузду өзүбүз коргошубуз керек экен, өзүбүздүн атыбызды өзүбүз сакташыбыз керек экен, болду. Ошо адилетсиздик, кимдин туугандары түрмөдө отурса, ким адилетсиз тергелсе, ким адилетсиз жоопко тартылса, кичинекей даже штрафка түрмөгө отуруп чыгып, пробация деп түрмөгө отуруп чыккандан кийин незаконно отурулса, ошонун иштеринин баары 6 жыл бою канча киши азап көрүп, адилетсиз Садыр Жапаров алып келген бизге кызыл террордун айынан куугунтук көрсө, ар бирөөңөрдүн ишиңер ишенгиле. 7 талаптын бирөөсү ушу болот. Ар бирөөбүздүн ишибиз кайра каралып чыксын, керек болсо көрсөтсүн КТРден. Мен тазамын деп айта алсаңар, КТРден көрсөткөнгө бир эле жол арыз жазып коймой, КТРден мен ишимди көрсөтсүн деген. Болду, КТРден бир канал ачылсын дагы, керелди кечке ошол сот отурумдарын көрүп отуралы биз дагы, калың эл. Кандай кылып бизди беспредел кылып, бирден билтиген мамлекеттик система куугунтук кылып, мүлкүңдү тартып алып, атыңды бузуп, репутацияңды бузуп, интернетке жала жапкан үчүн ылдый жагынан баштап эң жогорку деңгээлге чейин чиновниктин баары жоопко тартылсын. Ушундай кылалыбы? Кылалы. Ушуга макулбузбу? Макулбуз. Суроо берер күнү ушу адилетсиздикти мойну менен көтөрүп, мойну менен сезгендер, жоону менен сезгендер чыгабызбы? Чыгабыз.
жерлериңер кызыл китепти туруп алып туруп эле башка бирөө келип аферисттердин айынан алданып анан барып арыз жазып күн сайын прокуратура, күн сайын айыл өкмөт, губернатор, акимде жүрөсүңөр. Андай болбош керек. Силер чыгасыңар. Дагы ким адилетсиздикти өзү мойну менен сезип аткан адамдын баары чыккыла. Кылмышкерлер чыкпай эле койгула. Кылмышкерлерди мен жаман көрөм, жек көрөм кылмышкерлерди. Бандиттер өзүңөрдүн кыңыр иштериңерге, наоборот бандиттерге эми бандиттер деле жок калды асырына. Бандиттер өзүнүн ишин өзүлөрү кыла берсин, аларга милиция өзүнүн жазасын өзү бере берет. А простой бизге окшошкон өзүнүн мээнети менен, өзүнүн ак ниети менен, ак дили менен акча таап жүргөн адамдарды эмнеге бийлик тонош керек? Эмнеге тонош керек бизди? Эмнеге биз мүлктөрүбүздү мамлекетке өткөзүп беришибиз керек? Кыйнап, мен 2025 жылдын 22 апрелинде $3 миллион мүлкүмдү, контрактымды мамлекетке өткөзүп бердим. Я, Кенжебаев Сыргак Медеркулович, компания Санвин продает за 1 сом мне, я покупаю второй этап проекта «Безопасный город» со всеми товарно-материальными ценностями и обязательствами, вытекающими из этого проекта. И за 1 сом сумма договора, который я сейчас передаю Нинг Синью. Так что всему до и сумму给你，你就接受。 Все. Баягы безопасный город дегенди салган Кытайдын компаниясынын вице-президентин бийлик камап, түрмөгө камап туруп, $22 миллион короткон проектисин бекер 1 сомго тартып алды. Мен да калдандым ошол жерден. Президент айтып, Улан Ниязбеков айтып, Сабыр Жапаров айтып, Сыргак өткөзүп берип койсоң акчаңды берип турат сен, тигиндей мындай 3 миллионуңду ар бир штраф түшкөндөн кийин берет. Берем деп Улан Ниязбеков өзүнүн антын берип атып, Сыргак мен деген билем, сен могул 2019 жылы незаконно соттолуп кеткенсиң. Ошол иштериң баарын актап берем, кайра тергетип берем. Мен лично мындай кылып берем деп атып алдап кетти. Ошо анан кимдер дагы сноско туш келип калгандын баары кичинекей эле ушул кыңыр бийликтин айынан кичинекей болсо дагы, кичинекей кымындай болсо дагы силердин укугуңарды тебелеп тепсесе, баарыңар келгиле ошол күнү, баарыңар келгиле. Адилеттүүлүк мына 7 маселенин буйрса 4-өсүн чечтик. Туурабы? Эң биринчиси гик $700 кымбат болбош керек. Экинчиси тиги адилеттүүлүк. Үчүнчүсү жана кустуризация дегендин баары кайра ордуна берилсин, полностью берилсин. Мо адилетсиздиктин ичине сносторду киргизип коелу. Кантип түрттүрсө, кайра ошентип кайра калыбына келтирип койсун. Кантип түрттүрүп, мыйзамды бузуп, мыйзамды тепселесе, кайра азыр ошол первоначальный состояниясына алып келип коюшсун. Туурабы? Туура. Дагы бир талабыбыз эмне? Ош базар калсын ордуна. Ош базар турган турпаты менен эле кыйын болсо ушул азыркы Ош базарды эле ремонттоп берип койбойбу? Крытый кылып тетиги овощ, фрукт саткан жер бар го, зеленый рынок. Ошол жерин эле жакшы кылып, сонун кылып жасап берип койбойбу? Анан элдин башын айлантып тиги аэропортко чейин эмне кылат? Ким эле? Күндөн күнгө эл ойгонуп келатат, көтөрүлүп атат. Анан тетиги гонкаңар токтоткула. Азыр эле айтып коеюн. Бул да адилетсиздик. Бул дагы элдин мнениясы менен силер
байлар, президенттин баласы тим эле эмне кылганыңа ай, обычный кишинин баласы болсоң эмне кылып жүрөт элең? Я айтсаң, Рустем, эмне кылат элең? Алдыгы билимиң билимиң бар экен кичине, турецкийди окуп турсуң, англисче анан түркчө билет экенсиң, анан сендейлер бир мишок жүрөт дегене, жумуш таба албай. Сотка сатып эле жүрмөксүң да, эмне анан эле бир өзүнчө эле бир бизнесмен болуп кетесиң тим эле кыйратып койгонсуң. Эмне жетишкендигиң бар? Же бирдеме ойлоп таап көрдүңбү өзүң? Кыйын болсоң ушу атаңдын жанында жүрүп алып бир эл үчүн бир проект кылып койбойт белең? Андан кийин эле сүйлөйт десе тим эле интриган, элдин баарын каматып, улакчылардын баарын каматып, бирди сүйлөп кайра, эртеси күнү кайра кишилерди жибертип, контордун балдары, МВДлар келип эле лежать мордой в пол болуп эле каматып. Бул түрмөгө кирген кишинин баарын сабап аткандын үстүндө ким турат, ким жооп бериш керек? Президент турат, президент жооп бериш керек. Адилеттүү бул, адилеттүү. Анан баягы ОПГлар маалында кандай режим эле, воровской идея, черный ход дегендерди айтпай эле коеюн деп чечтим себебен эми. Зачем? Аны алар болду, өттү кетти, ал дагы бир биздин эволюциялык Кыргызстандын тарыхында өзүнүн орду бар болуптур, келиптир, могу биздин элге бирди сүйлөп коюп деди, Феликс Куловдон баштап баардык генеральный прокурор, баардык министр МВД, баардык ГКМБнын баарын алып келип эле камап салсак болот. Жетелеп келип эле ушу ОПГ менен күрөш албаган үчүн. Мына Ташиев жаманбы, жакшыбы, ОПГны токтоттубу? Токтотту. Ушундай. Өзүбүздүн Конституцияда жазылган бизге тиешелүү укугубузду колдоно алабызбы? Колдоно алабыз. Же эмне бирөө бизге айтабы, жок, бул укукту силер колдонгонго болбойт. Буну кытайстар эле колдоно алат деп. Давайте, аз калды. Баарыбыздын башыбыз биригип, тазы бир датасын белгилейбиз дагы, ошол датада Оштон, может быть, биринчи группа тияктан бери келбеш үчүн Оштон биринчи группа чыгат, экинчи группа Бишкектен чыгат. А мүмкүн баарыбыз эле Бишкектен жолугабыз. Аны чечебиз аз калганда. Буларды дагы азыр кичине бир ойноюнчу, булардын бир мүмкүнчүлүктөрү менен. Баарыңар сак саламатта болула, жакшы калыла, жакшы тургула.